Кудайдын чакырыгы 22-июнь. Кээде мага ишеним үчүн адилетсиз азап тартып жаткандай сезилет. Досторумдун айрымдары, ал тургай үй бүлө мүчөлөрүм да мен Машаякка ишенгеним үчүн мени өтө жакшы көрө беришпейт. Алар мени замандан артта калган караңгы адамсың дешет. Жаңы келишим китебинде куугунтукка туш болуу жөнүндө көп жазылат. Тиметейге жазылган 2-катта мындай деп жазылган: Машаяк Иса жолунда такыба жашагысы келгендердин баардыгы куугунтукка алынат. Бул сизге бир аз кызыктай угулган жокпу? Такыба жашоону каалагандарга, кызмат кылууну, курмандык кылууну каалагандарга ким каршы болушу мүмкүн? Менин оюмча, маселе мында. Такыбаалык табиятынан бул дүйнөгө таандык эмес. Такыба адам материалдык байлык топтоого умтулбайт. Ал Кудайдын иштери менен алек. Дүйнөлүк нерселерди биринчи орунга койгон адамдар Кудай жөнүндө угууну каалашпайт. Биз үй бүлөбүзгө, досторубузга жана кесиптештерибизге Кудайдын сүйүүсүн жеткиргибиз келсе да, кээде бизди жек көрүү, шылдыңдоо, алыстоо же аброюбузга зыян келтирүү менен жооп беришет. Так ушундай мамилеге биздин Теңир өзү да туш болгон. Жакандын жакшы кабарында Иса мындай дейт: эгер мени куугунтукташса, силерди да куугунтукташат. Ошондуктан биз Машаякка канчалык жакындасак, ал жердеги жашоосунда башынан өткөргөн куугунтукка ошончолук окшош нерселерди башыбыздан өткөрүшүбүз таң калыштуу эмес. Бирок бул гана эмес. Бизде үмүт бар. Жер үстүндө Иса Машаяк менен терең байланышта болуудан артык эч нерсе жок. Биз канчалык кысымга кабылсак, ошончолук анын жанында экенибизден сооронуч табабыз. Куугунтук оор болсо да, ал ишенимде өсүүгө өзгөчө мүмкүнчүлүк берет. Эсиңизде болсун, Иса бизди эч качан таштабайт.